ушул улуу айда, улуу күндөрдө, улуу түндөрдө дуалар кабыл. Эми өзгөчө кабыл боло турган дуа бул Рамазан айында, Куран түшкөн айда, Куранды башынан аягына чейин оодарып, Куранды хатым кылып, бисмилладан баштап, альхамдулилладан баштап, Нас сүрөсүнө чейин толук окусаңыз, анан дуа кылсаңыз, ал дуанын кабыл болбой калышы мүмкүн эмес да. Сөзсүз түрдө кабыл болот. Бул хатым дуа деп коет. Куранды бүткөндөн кийин кылына турган дуа. Бүгүн мына ошол дуанын канчалык артык экендиги, канчалык улуу экендиги туурасында бир аз хадистерден, Пайгамбар алейхисаламдын насаптарынан айтып өтөлү. Жабир бин Абдулла радиаллаху анхума риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадисинде мындай деп айтты дейт. Мен Кур'ал Кур'ан. Кайсыл инсан Куранды окуса дейт. Кайсыл адам, ким болсун, Куранды окуса, канат лаху индаллахи да'ватун мустажабатун. Аллах Тааланын алдында анын бир дуасы өзгөчө түрдө кабыл дейт. Өзгөчө түрдө, сөзсүз түрдө кабыл болот. Иншаа аджалаха лаху фи дуния. Аллах кааласа, ушул Куранды окуп бүткөндөн кийин кылган дуаңызды тездетип бул дүйнөдө эле берип коет дейт. Бул дүйнөдө эле Аллах Таала натыйжасын көргөзүп коет. Ва иншаа аххараха лаху фил ахира. Кааласа, Аллах Таала бул дүйнөдө бербей, ахиретте берет. Бирок сөзсүз түрдө анын дуасы кабыл дейт. Эмне үчүн? Себеби ал Аллахтын китебин башынан аягына чейин окуп чыкты. Куранда канча аят бар, канча сөздөр бар, канча тамгалар бар. Ошолордун баардыгын көзү менен окуп, кулагы менен угуп, тили менен кайталап, жүрөгү менен тасыктагандыгы үчүн анын дуасынын кабыл болбой калышы мүмкүн эмес дейт. Бул эки аламдын мырзасы Пайгамбар алейхисалам берекелүү хадисинде айтып жатат. Эми Куранды окуганды билгендер, Куранды баштан аяк окуп, улуу Рамазан айында хатым кылып жатат. Аллах Таала кабыл кылсын. Окугандардын дагы, уккандардын дагы, катышкандардын дагы бардыгынын дуа тилектерин Аллах Таала кабыл кылсын. Дарими рахматуллахи алейхи айтат: "Мен Кур'ал Кур'ана сумма даа." Кимде-ким Куранды окуп туруп, анан эки колун Аллахка көтөрүп туруп дуа кылса дейт. Аллах Таалага Куран окуп туруп кайрылса, аммана аля дуаихи арбаату алафи малакин. Ал инсандын дуасына 4000 периште дайындалат. Амин деп турат экен да дуасыначы. Амин. Ушул Куранды баштан аяк окуган инсандын дуасын кабыл кыл депчи. Ошондуктан Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыздын багып алган сүйүктүү уулу Анас радиаллаху анху Куранды качан баштан аяк бүткөндө өзүнүн балдарын, аялын, жана бир туугандарын, жакындарын чакырып келгиле, хатымдын дуасына катышып кеткиле деп чакырат экен да. Силер дагы ушул дуанын берекесинен алып калгыла депчи. Демек, Куранды хатым кылуу жөнөкөй амал эмес. Өтө улуу амал. Хабиб бин Аби Амра рахматуллахи алейхи айтат: "Иза хатама ар-раджулул Кур'ан, каббалал малак байна айнайhi." Эгерде кайсыл инсан Куранды баштан аяк окуп туруп бүтүргөн болсо, периште ал инсандын чекесинен, маңдайынан, пешенесинен өбөт дейт. Окуган Кураныңыз куттуу болсун, кабыл болсун депчи. Аллаху акбар. Диндеги улуу инсандар бул Куранды хатым кылуунун фазилеттерин өтө көп айтышкан. Аларды айта турган болсок, китеп болуп кетет, бүтпөс дастан болуп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки келген сахабалар, жана табииндер, Мужахид рахматуллахи алейхи айтат: "Танзилур рахма инда хатмил Кур'ан." Куран бүтүп жаткан учурда, дегени Куран окулуп бүтүп жаткан учурда периштелер түшөт экен да. Периштелер түшөт экен, ошол дуага биз дагы шерик болойлу, ошол дуага биз дагы амин кылып турайлы деп асмандан периштелер түшөт дейт да. Эми, урматтуу бир туугандар, эгерде кайсыл бир үй бүлөдө Куранды хатым кылган болсо бирөө жарым, же мечиттерде таравих намаздарындабы, же болбосо ишканалардабы, же кайсыл бир чогулуш Куран хатым дуасынын негизинде боло турган болсо, анда ошол дуага катышкыла дейт. Жана
Аллахка дуа кылганда силердин ишенимиңер ушундай болсун. Уд'уллаха ва антум муqinuna bil ijaba. Аллах Таалага силер ушундай кайрылып дуа кылгыла, шек күмөнсүз дейт да. Дуа кылганда Аллах Таала ушул менин дуамды кабыл кылат деп туруп шек күмөнсүз анан дуа кылгыла дейт. Вa'ламу барыңар билип алгыла дейт. Анна Аллах азза ва жалла ла южибу дуаан мин қалби гафилин лахин. Аллах Таала кейбир инсандардын дуасын кабыл кылбайт. Кайсыл инсандар дуа кылып жатып, эмне дуа кылып жатканын билбесе, дуа кылып жатып, дуасына көңүл бурбаса дейт. Демек, биз өзүбүз сурап жаткандан кийин өзүбүз көңүл буруш керек экен да. Падышанын алдына бирөө муктаждыгы менен барып алып, анан бирөөнү көрүп алаксып кетип калсачы, падыша бар кет дейт. Эми аламдардын падышасы Аллахтын алдында сиз менен биз турабыз. Сиз менен биз дуа кылганда инсандын эң Аллага жакын учуру дуа кылган учуру. Ошондуктан дуа мухул ибада. Дуа бул ибадаттын маңызы, чучугу, негизги нерсеси дейт да. Кармап турган ибадатты бул дуа дейт. Дуа хуал ибада. Дуа кылуу турушу менен өзү ибадат дейт да. Дуаны көп кылышыбыз керек экен бир туугандар. Өзгөчө дуа кабыл боло турган учурларда эч качан сиз менен биз кайдыгер калбай, чарчасак дагы өзгөчө көңүл буруп, дуаларга маани беришибиз керек экен да. Эми дуа кылганда биринчи өзүбүзгө дуа кылабыз. Анан жакындарга, жаныбызда жок чогулушта катышпагандарга да дуа кылсак жакшы экен. Себеби кайсыл инсан ошол чогулушта катышпаган, жанына жок адамдын атын атап дуа кылса, паланча түгүнчөгө да хидаят бер десе, периште айтат экен: "Валакам мисдалик". Валакам мисдалик. Сизге дагы Аллах Таала ушул дуаңызды өзүңүзгө кайтарып берсин. Сиздин да дуаңызды кабыл кылсын деп периштелер сизге дуа кылат экен да. Күнөөкөр инсандын дуасы бийикпи же периштеникиби? Периште күнөө кылган жок. Ал шек күмөнсүз кабыл. Инсан арамдан жеп коюшу мүмкүн, арамдан ичип коюшу мүмкүн, бирөөнүн көңүлүн ортуп коюшу мүмкүн. Дуа кабыл болбой турган нерсени кылып коюшу мүмкүн да. Бирок периштенин дуасы кабыл. Эгерде менин дуам тез кабыл болсун десеңиз, экстренный вызов дейт го. Тез эле Аллахка кайрылып түз эле чечип алам маселени десеңиз, анда бирөөлөрдүн атын атап дуа кылыңыз. Пайгамбар алейхиссалам берекелүү хадисинде келет: "Ман истагфара лил муслимина вал муслимат вал муъминина вал муъминат". Кайсыл инсан жер бетиндеги бардык мусулмандарга дуа кылса, бардык мусулмандардын күнөөсүн кечир десе, канча мусулман болсо ошончо мусулмандын санынчалык жакшылык жазылат экен да. Эми мынакей Куран Каримди бүттүңүз. Бир канча эле убакытта бүтөт. Усман радиаллаху анху куптандан кийин витр намазында бир рекетинде Куранды баштан аяк окуган да. Алардын өмүрүнө береке берген, алардын жазган китептерин окуп бүтпөйсүң. Алла бүт жагына береке берип койгон Куранга көңүл бургандыгы үчүн. Куранга амал кылып, Куранды алдына койгон үчүн. Бардык нерсесине, бала чака, үй бүлөсүнө, ден соолугуна, динине, илимине бардыгына береке берип койгон да. Ибадатына да береке берип койгон да. Болбосо кыйын анча аз убакытта Куранды баштан аяк окушчу. Усман радиаллаху анху Абу Ханифа рахматуллахи алейхи 61 жолу Куранды хатым кылган. Сүйти рахматуллахи алейхи айтат: "Хуа аусатул умури ва ахсануха". Көпчүлүк алымдар 7 күндө Куранды бүтүшкөн дейт, диндеги улуулар. Өзгөчө сахабалар 7 күндө Куранды баштан аяк бүтүшкөн. Ва хуа 7 күндө Куранды баштан аяк окуп бүтүү. Амалул аксар мина сахаба. Көпчүлүк сахабалар Куранды 7 күндөн ашырбай бүтүрүшкөн дейт да. Эми сиз бир күндө, бир рекетте, бир жумада болбосо дагы, Рамазанда жок дегенде, 3 жолу, болбоду дегенде, бир жолу Куранды баштан аяк окуңуз, Курандын акысын бериңиз да. Башка айларда 1000 Куран окугандан дагы фазилети жогорурак. Ошого бардыгыбыз ниет кылышыбыз керек. Жана Пайгамбар алейхиссалам бир жолу Муаз радиаллаху анхуга кайрылды. "О сүйүктүм, я Муаз, ин аратта иша суада", бактылуу инсандардын жашоосунда жашоону кааласаң, "Ва митата шухада", шейттердин даражасына жетүүнү кааласаң, "Ва наджата яумал хашр", кабырдан тирилип 50.000 жыл суракты күткөн оор күнү кутулуп кетишти кааласаң, "Вал амна яумал хауф", коркунуч күнү сен амандыкты, тынчтыкты кааласаң, "Ва нура яумал зулумат", зулумат, караңгылык күнү сен жарык, нурду кааласаң, "Ва зилла яумал харур", өтө ысык күнү салкын көлөкөнү кааласаң, Аллахтын рахмат көлөкөсүн кааласаң, "Ва рия яумал аташ", бүт адамдар чаңкап суусап турган учурда суусундугундун кануусун кааласаң дейт. Жана кыямат күнү амалдар таразыга тартылат. Ошондо кээ бир инсандын амалдары, жакшылыктар аз болот. "Вал вазна яумал хифа", ошол оор
намазыңдын салмактуу болушун кааласаң дейт. Вал худа яумад далал. Элдер адашып, жол таппай турган учурда туура жолду табууну кааласаң, фадрусил Кур'ан. Жогорудагылардын бардыгын кааласаң, Кур'ан окуганда муаз, Кур'ан окуганда сен дейт. Фа иннаху зикру рахман. Билесиңби бул Кур'ан кандай улуу? Аллахтын зикри дейт бул Кур'ан. Ва хирзун мина шайтан. Сени шайтандан сактай турган эң чоң калкан дейт. Ва ружханун фил мизан. Амалында эң салмактуу ошол дейт. Ошондуктан ким Кур'анды баштан аяк окуп бүткөн болсо, эми биз пайдага кызыгабыз да. Адам жакшылыктын кулу дейт. Туурабы? Жакшылык тили кесип салат дейт. Пайдага кызыгабыз бардыгыбыз. Пайдага, каерде пайда болсо ошол жерге чуркайбыз. Эми Куранды сарасеп кылдык да. Сарасеп кылып карасак, эсептесек 3.236.710 тамга бар экен да. Эми көбөйтсөңүз, канчалаган жакшылык, бир эле жакшылык асман жердин падышачылыгынан кымбат да тууган. Аллах Таала ошол Кур'ан Каримди ушул улуу Рамазан айында көп окуп, жана Кур'андын махаббатын жүрөгүңүзгө салып, Кур'анды басып туруп, өлгөнгө чейин Кур'ан менен алек болгонго Аллах Таала ар бир инсанга насип этсин.